Биз азыр психикалык жактан жабыркагандардын дарылоо борборунун алдында турабыз. Менин жанымда психиатр Кубанычбек Айдаралиевич турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Азыр бизди кайсыл жакка алып киресиз? Азыр 7-чи бөлүмгө киребиз. 7-чи бөлүм жабык бөлүм болуп эсептелет. Мындай катуураак оорулардын бөлүмү болуп эсептелет. Эгерде биз аяка кире турган болсок, анда сиз чачыңызды жыйнап, халат кийип, мындай кызыл тазыл кийинбей, губнушкалардын баардыгын жок кылып, мындай жөнөкөйрөөк болуп киргенге аракет кылыш керек да. Анткени ал жердеги оорулар ар кандай ойлошу мүмкүн. Ошон үчүн ошондой шарттарды көп учурда биз колдонобуз. Анда мен азыр чачымды байланышым керек, Анда помадамды өчүрүп, чачымды байлалайын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен медайымга айланып калдым. Азыр эми мындай кичине эрежелерди айтып кетсеңиз болот. Эмне кылбашым керек, эмнеси болсо да коркунучтуу жакка кирип баратпаймбы? Эми бул оорулар менен абдан сылык мамиледе сиз деп сүйлөшүш керек. Анан кийин булар көп учурда катуу сүйлөшүшү мүмкүн. Абдан мындай туура эмес сүйлөшүшү да мүмкүн. Аларды болушунча билмексен болуп, же болбосо укмаксан болуп, кичине аярраак мамиле жасаш керек да. Булар оорулар да эми. Булар оору болгондон кийин кичине буларга кичине жакшыраак мамиле кылыш керек. Эми көзүнө карабай эле койгон жакшы. Эми мындай возбуждение болуп кетиши мүмкүн да, мындай козголуп кетиши мүмкүн да, ар кандай сезимдери, агрессия да болуп кетиши мүмкүн. Анан кийин катуу аракеттер, кыймыл аракеттери да болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн болушунча аярлап, абайлап сүйлөш керек. Анда эмесе жүрүңүз кеттик. Мен бул кесипте 41 жылдан бери иштейм. Институтты бүткөндөн бери 41 жыл болду. Бул больницада иштегениме 30 жыл болду. Зам главврач болуп, по лечебной части, дарылоо жагында иштегениме 10 жыл болду. Бардык жерде ручка эмелердин бардыгы жок. Анткени ооруларды эметкенде көрөбүз. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Мына момундай кылып ручкалардын баарын алып коебуз. Анткени оорулар кеткенге аракет кылышат, бардык жерде жабык. Оорулар менен аны ушул жерден сүйлөшүп, карап эметебиз. Кол салганга аракет кылгандар болобу? Кол салганга аракет кылгандар бар, көп андай учурлар. Аны ап келгенде эле скоройлар же болбосо туугандар ап келгенде эле көп учурда бизге белгилүү болот. Бул агрессивный, абдан коркунучтуу, өзүнө же болбосо тегеректегилерге, туугандарына коркунуч туудурушу мүмкүн деген ооруларды биз алдын ала дары берип, кичине өзүнө келтирип коебуз. Ошондон кийин анан кийин дарылоону баштайбыз. Жыргалбек, кандай? Жакшы болуп калдыңбы? Келгениңе канча болду, Жыргалбек? Bir айга жакын болуп калды. Ала Мединден келген турбайсыңбы? Эми ошо келген себебин айтып бере аласыңбы кыскача? Эмне болуп келип калдың? Келген себеби ичине мени башка бир шайтан, жин шайтандар башкарып калды. Ошону кандай кутулушту билбей. Ичиңе жин шайтан кирип кеткендей болуп калды. Башкарды сени. Башкарганда кандай? Сен кыймыл аракетиңди,
оюңду бүт бардыгын башкардыбы? Приказ берет. Приказ береби. Анда ошол үндөр угулат экен да? Эркектин үнү болду, угулат. Ал үн мындай кандай? Тааныш үнбү же тааныбаган үнбү? Тааныбаган үн. Ошол үндөр мурда угулчу беле? Канча жыл болду ошону укканыңа? Ушунда эле эметилди. Ушунда эле пайда болду. Кескисте шум эмелер болчу да. Мурда. Мурда да жаткансың да? Мурда эң биринчи жолу жаткан турбайсыңбы? Сага буйрук бергенде кандай буйруктарды берет? Жаман андан кийин эметип кылып өзүбүз жаман жактарга кетти. Эмне бирөөнү уур же сөк жаман айт деп айтабы же эмне деп? Өрттөө дейби? Өрттөө, уур, өлтүр дейби? Сен анан сүйлөштүңбү ал үндөр менен? Эмне үчүн мен аны кылам деп? Сүйлөшүп көрдүңбү? Сүйлөшүп көргөн жоксуң, ошол айткан буйруктарды аткардыңбы? Аткардың, эмнелерди кылдың? Аткарганда ушул жылы үй өрттөйдүм. Үйдү өрттөбөйдүң, Өзүңдүн үйүңбү же кошунаныкынбы? Кайнежем. Кайнежеңдин үйүн. Үйүңбү же чөбүн өрттөдүңбү? Үйүн өрттөбөйдүңбү? Анан өчүрүп калыштыбы учурунда? Өчүрө алган жок. Кайсыл убакта угасың аны? Түн ичинде же күндүз деле? Көбүнчө түн ичинде. Түн ичинде, Эмете түнкүсүн ордонда Кес-кесте ошол угулуп аткан үндөр мындай башка үндөр да болуп чыгабы же бир эле кишинин үнү чыгабы? Жок, ичинде. Ичиңден угулат, Мен өзүм палатадан чыгып кеткен, кайра барсам төшөгүн үстүнө бийлеп эметип турушуптур да. Эмнелер? Жиндерби, шайтандарбы? Кичинекей шайтандарбы? Ошолордун баарынан бир топ өрттөп жоготойм да анан баарын матрасты сайгылап мындай чапкылап эметиштим. Болго алып келип ширеңке таппаган. Ошол жин шайтандарды өрттөйүн деген турбайсың бе? Ошо палатанын ичинен эле өзүңдүн эмеңди чыгарып туруп эмелек жерге бери көтөрүп келип анан башка жакка өрттөйм. Ошо матрасты өрттөйүн дедиң. Матрас менен кошо ошол шайтандар өрттөнүп кетет деп ойлодуңбу? Анан токтотуп калышты учурунда. Ошонун баардыгын чыгарганга дарыланалы, аягына чейин дарыланып, анан кийин ошо үндөрдүн баардыгы шайтандын баары ичинен чыксын, анан кийин жакшынакай болуп үйгө барып, үйдөн дагы дарыланасың. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Биз азыр кухняга келип, ашканага келдик. Ашкана эми бул биздин оорулар 650 оору бардыгы ошо борбордоштурулган кухнябыз бар да, ашканабыз бар. Ушул жерден тамак кылабыз дагы бардык отделенияларга таратабыз. Азыр ошо кухняны да көрүп келели. Бул больницанын территориясына скорийларды гана киргизебиз, калган машиналар сотрудниктердин гана машинеси кирет, калгандарды киргизбейбиз. Бардыгы ар жакта турушат. Бул бул аянтча бүт больнойлор жүргөн эме да, аянт. Оорулар, оорулуу балдар ошон үчүн биз бияка медицинский машиналарды гана киргизебиз. Эми кухняны көрөлү. Борборлоштурулган. Ушул жерде 650 ооруга бүт тамактардын баарын ушул жерге жасайт. Анан отделенияларга бөлүп ийебиз. Биздин шеф-повар мына. Көрсөтүңүз. Түшкү тамак. Түшкү тамак.
Суп, лапша. Жоқ, лапша. Лапша. Отварная лапша. Бұл чай. Bu çay. Бұл жақта ештеңе жоқ, бұл зажарка. Бұл ужинге. Çay anan nan beresleri. Nan, cumurtka, may. Жұмыртқа, май, немеде менюдан өтіп қалса беріледі. Ошо биздин ошо психиатрлардын иши оор, кооптуу. Анан башка хирург, акушердегидей благодарность жок. Ошон үчүн психиатрларга азыр өзүбүздүн кыргыз адистери азыраак болуп атат. Болсо дагы 1-2 жыл опыт алып алып, тажрыйба алып алып, бүт бардыгы Россия, Казакстан ар кайсы жака кетип атат. Ошол маселе мени абдан беспокоить этет да. Анткени кийинки поколениеда, кийинки врачтар да керек да бизге. Эми графики ар кандай, булар келишет дагы процедурасын алып, анан кийин жерден дарыларын алат, процедурасын алат, врачка киришет анан. Врачка кирип сүйлөшүп, врач анан кийин өзү чечет да, кандай дарыларды бериш керек, кайсы дарыларды көбөйтүш керек, кайсы дарыларды азайтыш керек. Карбамазепин, галоперидол, цикладол алат. Бул бейтап, ошондон берейин. Кандайсыз, жакшыбы? Рахмат, жакшы. Анда бүгүн дурушпу? Бүгүн анда цикладолдон, карбамазепинден аласыз, галоперидолдон аласыз. Буну биз бүгүнкүгө беребиз, анан эртең келесиз, эртең дагы ошо дарыларды беребиз. Анан айтасыз өзүңүздү кандай сездиңиз, эртең келип айтасыз. Макулбу? Анан үйдө жакшы жүрүңүз, уктаңыз, арак шарап ичпей, аларды ичпей, дарыларды гана ичип, эч ким менен урушпай, жакшынакай жүрүңүз. Андай острый предмет деп коет, эми бычак, сычак, вилка дегендерди колдонбогонго аракет кылыңыз. Макулбу? Арак шарап ичпеңиз. Врач эмне айтса, ошонун бардыгын гана кылыңыз. Аял эркек болуп бөлүнөт. Көп отделениялерде биз өзүнчө жаткызабыз. Аялдарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө. Анан детский отделениябыз да бар, балдардыкы. Балдарды болсо ошо детский отделенияга жаткызабыз. Анан ал ооруларды дагы ошо оорусуна жараша, ошо оорусунун белгилерине жараша бөлөбүз. Мисалы, эгер невроз, неврастения деген жеңилирээк оорулары болсо, анда бизде 3-чү отделениябыз бар. Ал отделение 80 койка, 80 киши ошо республика боюнча жаткызылат. Такай толтура ичи ооруларга. Очередь менен жатышат. Ал эми ачык отделение деп эсептейбиз да. Оорулар келет, дарыларын алат дагы үйүнө кетет. Эртеси күнү келип көрүнүп турат. Анан эгер катуураак болуп калса, жана психоз дебедикпи, психоз болуп калган болсо, анда андай ооруларды жабык бөлүмдөргө жаткызыш керек. Анткени алар көбү өзүнө же болбосо тегеректегилерге, туугандарына, балдарына коркунуч туудурушу мүмкүн да. Андай ооруларды өзүнчө отделение бар, 3 аялдардын бөлүмү бар, 3 эркектердин бөлүмү бар. Биз үчүн мындай анча эле катуу эмес, обычный нерседей эле сезилип калды да. Өзүнүн балдары шайтан болуп көрүнүп кетиши мүмкүн, аялы же күйөөсү шайтан болуп, же башка киши болуп көрүнүп кетиши мүмкүн. Ошол маалда анан өзүнө жооп бере албай калып, зыянга учуратып коюшу мүмкүн. Ошондой учурлар көбүрөөк болуп кетип атат.
мисалы өзүнүн балдарын өлтүрүп койгон учурлар көп эле болуп атат. Анан аларды сурасаң, ошо балдарым кийин дарылап, кийин өзүнө келгенден сурасаң, балдарым ошо шайтан көрүнүп кетти, мүйүздөрү бар эмелерде сезилип кетти. Ошондой көрүндү, ошон үчүн билбей өлтүрүп алдым. Өзүм жооп бере албайм, билбейм дейт эмне кылганын. Ага чейин көзүнө шайтан көрүнүп кетет, же башка нерсе көрүнүп кетет, ажыдар, же коркунучтуу жаныбар көрүнүп кетет. Ошондой учурлар көбөйүп атат. Ар бир күнүн психикалык жактан жабыр тарткан адамдар менен өткөргөн каарманыбыз бейтаптар ага кол салган да күндөр болгонун айтып берди. Кол салган учурлар болду көп эле. Кол салган учурлар көп эле болду. Эң бир эсимде кала турганы бир аял менде учетто турчу. Бир күнү приемго келди, дары алганы. Келгенде эле кышында болчу, ошо пальтосунун ичинен балта алып чыкты. Жакын турат, балта менен катуу том менен катуу сүйлөй баштады. Кубанычбек Айдаралиевич, мени учеттон алып салыңыз деп. Алып салбасаңыз азыр урам деди. Балтанын сүрү бар да. Анан өзүм токтоттум, мындай отур дедим. Отур, мен аз сага түшүндүрүп берейин. Учеттон алып сал десең, алып салайын, бүгүн эле алып салам. Бирок сен бил, бизде учетто турасың. Мен анда Жалал Абад иштеп аттым эле. Жалал Абад учетто турасың. Андан чыкар сен Ошто учетто турасың. Андан чыкар сен Бишкекте учетто турасың. Бишкектен тышкары сен Москвада да учетто турасың, мындай. Бардыгы пирамида сыяктуу, бардык сиз учетто турасың. Мен учеттон алган менен пайда жок. Сен баары бир Ошто, Бишкекте, Москвада учетто турасың. Деп акырын жубатканга аракет кылсам, өзү догадаться билип калды. Анда мен Москвадан башташым керек экен деп. Аны билбейм, өзүң бил дедим. Аны өзүң чеч. Бирок мен учеттон ал десең алып салам, бирок кайра учетто барсың. Десем, мен анысын билбептирмин да, мен сиз деле учетто турат экенмин деп ойлоп турду. Анан балтасын алып көтөрүп келип мени коркутту да. Андай учурларда эми сабырдуулук кылыш керек дагы, по полочка боюнча түшүндүрүп бериш керек ооруга. Биздин система кандай болот. Түшүндүрүп берсең, шашпай, анан урбай калышы да мүмкүн. Мен урган жок, көрүп турасыз, мен астыңызда турам. Андан тышкары да бир жолу болду. Мен үйдө элем, түнкү саат 3-4-дө. Эми азыркы советский квартиралар билесиз, азыркыдай темир эшиктер жок болчу, кадимки эле жыгач эшик болчу. Түнкү саат 2:30-3-4-дө эле тарсылдады, эшик турганга үлгүрүп калдым. Сырткы эшигимди теп выбил. Көрүчө үйгө кирип келди да, эшик ырып кетти. Карасам, мен оорлум, менде учетто турган. Анан кийин, эмне болду десем, мен сизге жөнөттү, дары бериңиз дейт. Мен жаман болуп атам, токтоно албай атам, дары бериңиз, мен атайын келдим сизге дейт. Сен ким көрсөттү десем, скорыйлар көрсөттү сиздин үйүңүздү дейт. Анда токтойм, раз уже келипсиң, эми токтой тур деп. Отур деп отургузуп, анан дары парылардан бердим. Аялым да врачта, жүгүрүп барып бир дары алып келе койду. Дарыны бердим, мен мону ич деп. Ага чейин телефонду аялым звонт эте койгон экен. Экөө сүйлөшүп, эметип, сен дарыны таштабагын. Дарыны таштасаң эле ошо көрдүңбү, ушундай болуп атасың деп. Эшик жөнүндө айткан жокмун, эшикти үйгө киргизип салды да, сындырып. Анан ошентип жарым саатча сөзгө алып, эптеп кармап отурсам, анан кийин милициялар кирип келди, алып кетишти. Эми жаш кесекте эми анда опыт азыраак, ошондойлордон сактаныш үчүн жана милицейский дубинка алып коюп, кабинетиме, шкафка коюп койчумун. Көрсө дубинка деле жардам бербейт экен. Андан көрө эми азыр опыт көбүрөөк болуп, тажрыйба көбөйгөндөн кийин аны тил менен эле акырын ордуна келтирип койсо болот. Интеллект деп коет, ошо мышление ошолоруна жараша болот да. Если катуу интеллекти жакшы болсо, мисалы туугандары
скорый чакырышат да. Скорый чакырганда скорыйдан келет. Скорыйлар келсе баягы козудай болуп мамайып отурат. Скорыйлар таң калат, эмне чакырдыңар деп кетип калат. Скорыйда кетер менен тигинин агрессиясы кайра башталат. Туугандарын ура баштайт, жерге нидиши акты сындыра баштайт, башкача болуп эметет да. Ал эми ошо ар кимдин интеллектине, ар кимдин эмесине, воспитаниясына жараша болот да. Мисалы сиздер дары берсеңиздер, аны катып мындай жутпай мөлчерине коюп, анан кийин сиздер кеткенден кийин салып. Жок, биз бергенде ар бир дарыны порошок кылып беребиз. Острый отделениялерде ошондой да, катуу отделениялерде порошок кылып берет. Анан мондай мензуркаларга суу берет. Анан опыттуу медсестраларыбыз бар да, канча жылдан бери иштеген. Анан оозун карайт. Порошоктор калган жокпу? Порошок калса дагы суу берип эметет. Ошентип катуу көзөмөлдөө болушат алар дарысын ичиш үчүн. Уколдордо контроль кылбай койсолор, укол сайда болду. Андан соң каарманыбыз бул жерде дарыланып жаткан оорулуулардын акылга сыйбаган жоруктарынын айрымдарын эстеп айтып берди. Булар неадекватный деп коет, эми туура эмес иштерди көп кылышат. Мисалы калган кишилер кылбай турган иштерди да кылышы мүмкүн. Болбогон суроолорду бериши мүмкүн көп учурда. Болбогон сунуштарды да бериши мүмкүн. Тигини кылып бер, муну кылып бер, тигини кылып бер, мага дарыны моундайдан кылып бер деп указывать этиши да мүмкүн да. Бир жолу ошо бир кары эле оорулуу аял бактын экинчи бутагына чыгып алып эч түшпөй койду. Канча түш десек болбойт. Биз билебиз ал оорулуу экенин. Аялдар да келип суранды, алдап да сурандык. Акыры анан кийин тамак берип анан кийин ылдый түшүрдүк. Андан башка да бир жолу эме болду. Бизде мусорный контейнерлер бар да. Ошо контейнерлер 4-5 бар. Ошонун бирөөнө пустой, 2 больной отуруп алып, ошо жактан тамак жеп атышат. Чыкпайт. Чыккыла десек болбойт. Акыры анан коркутуп атып, милиция чакырып атып, акыры ошо мусорный контейнерден алып чыкканбыз, үйүнө жөнөткөнбүз анан. Жууп, сууп, ваннага киргизип атып. Андан тышкары эми биздин ооруканада азыр 650 оорулуу жатат, бейтап жатат. Кыргызстан боюнча. Анан көп учурда, акыркы учурларда момундай нерселер пайда болду да. Ошо оорулар көп учурда жана үй бүлөсүнө, же болбосо семьясына ушунчалык тажап калышат да. Анан семьясы байлап сайлап алып келет да, дарбазабыздын жанына коюп өздөрү качышат, качып кетип калышат. Же болбосо алып келип регистрация кылып жаткызып койсо эле болот эле, алар ушунчалык тажаган, бизге кереги жок деп анан дарбазанын астына же отделениянын эшигинин астына алып келип отургузуп коюп өздөрү кетип калган учурлар көп болуп атат азыр. Ошол психикалык жактан жабыркагандарды кароодо кандай көйгөйлөр болуп? Көйгөйлөр көп. Мисалы мен ушул больницада 30 жылдан бери иштеп атам. Бул больница 63-жылы курулган. Где-то 60 жыл болуп атабы. Ошону айткым келет эле, мисалы бул биздин теплотрасса деп коет. Ошо бизди жылытып аткан, больнойлорду, ооруларды жылытып аткан теплотрассабыз Акунбаева көчөсүнөн бери келет. Алар бизге карайт. Теплотрасса салынганына жок дегенде эле 40 жыл болуптур. Ошо теплотрассабыз 160 деген трубалар бар. Ошолор 40 жылдан бери жердин астында жатат, кандай абалда экенин билбейбиз. Биз, мисалы, администрация жылыга тиленебиз, ушу кышыбыз жакшы өтүп кетсе экен, ушу трубаларыбыз жарылбаса экен деп. Анткени труба жарылса, бардык отделенияларыбыз, бөлүмдөрүбүз суук болот да, 650 жараныбыз, 650 оорубуз муздап тоңот да. Ошол көйгөйлүү жай деп ойлойм да мен.
Анткени себеби бул эсептеп көрүштү. Ошол трубаларды алмаштырыш үчүн 8 же 10 миллион сом керек экен. Аны больница өзү кыла албайт деп ойлойм да мен. Мен 65ке чыктым. 41 жылдан бери ушул кесипти тандап алгам. Институт бүтүп атканда бул кесипти тандаганга мен агам көмөкчү болду эле. Агам дагы врач, уролог өтүп кеткен. Ошо психиатр бол деп кеңеш берген болчу. Ошондо психиатрлыкты тандап алгам. 81-жылы институттум эле. Ошондон бери ушу кызматта иштеп келип атам. Менин келинчегим, жолдошум дагы врач. Анан 2 уулум, кызым көрдү да эми врачтар кандай жашап атат. От зарплаты до зарплаты болчу союз учурунда. Аз деле ошондой. Анан кийин бири дагы врач болгонго каалоосу жок болду. Мен ойлойм, мен өзүмдүн кесибимди туура эле тандап алдым. Туура эле лечение кылып атам, туура эле дарылап атам. Мен эч өкүнбөйм ушул адистикти тандап алганга. Анткени менден ооруларга көп жардам тиет берем. Мына бүгүн биз дал ушул кесипти кичине болсо да жакындан билүүгө аракет кылдык. Эгерде сиз дагы бир кесипти жакындан көргүңүз келсе же билгиңиз келсе, сунушуңузду комментарийге калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.